Bütün Kırgızistan Madumarov. Урматтуу төраға, biz өткен жұмада біздің фракция Баткен обласына, Ош областарына іш сапарменен барып келгенбіз. Ошондой көп жапайычылыктарга туш болгонбуз, көргөнбүз. 2 айылдын ортосуна пост коюп алган жапайычылыктарды да көрдүк. Алмаз мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз, Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында жарандар ээн эркин басып жүргөн укугу бар. Министрлер кабинетинин чыгарган токтомуна жараша иш жүргүзүп атабыз дейт. Ал токтом Конституцияга каршы келет. Жазгы талаа жумуштары башталып атканда дыйкандардын канын ичип, Лейлек районунда ошол сүлүктү менен Лейлектин ортосунда, айылдардын ортосунда постторду коюп алып, баягы өзгөчө кырдаал киргизгенден 5 беттер болуп, бетондорду киргизип алып, Алмаз мырза, мен сизге кайрылып атам. Мына ошол коопсуздук кызматы кандай качып жүргөнүн көрдүңөр өзүңөр. Бул маскара, бул уят. Бул цивилизациялуу өлкө болсо, аябай чоң маскарачылыкка алып келиш керек эле, бирок эч кайсы жагынан дың деген жок. Басма сөз кызматы жооп бергендей болду, сабатсыздыктын туу чокусун көрсөтүштү, ГКМБ өтө сабатсыздыгын көрсөтүштү. Жогорку Кеңештин депутаты кай мамлекеттик кызматка барбасын, чыгып өзүн өзү тааныштырганга милдеттүү эгер кат таанаган кызматкер болгон болсо. Мына ошол посттор бүгүнкү күнгө чейин алынбай турат. Ушул боюнча тез аранын ичинде бир жоопту берген болсо мага. Токтом Конституцияга каршы, бул бир жагы. Экинчиси, Талант Түрдүмович, биздин Кыргыз парламентинин радиосунун иштебей аткандыгы боюнча өткөндө маселе көтөргөнбүз. 84 000 карыз бар экен, ал төлөндү. Башкасы болду. Эмнегедир эфирге чыкпай атат. Радионун мага кажети жок, бирок ошол жерде кыскартып салдыңар, 3-өө гана калды. 10 секунд. Ошол 3-өөнүн дагы иштешине шарт түзүлбөй атыптыр да. Биз сурандык эле, сизге да кат жибергенбиз. Күн тартибине киргизиңиз ушул маселени. Жогорку Кеңештин чечими менен бир чечимге келели. Рахмат.